Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Сагынбек Момбеков агай анчы эмес эле. Убакыт өткөрүп, анан барып жаны кашайганда сындачу эле. Эски ырчынын саптары жаңырат, эски ырын көтөрүп чаап, президентке таш ыргыткандарды шаштырып жатат деп чырылдап, агайды актап олтурсам, көрсө, чындап эле агайыбыз созгон экен. Шашып ушул Садыр Жапаровду түлкүгө теңеп төгүп салыптыр. Бул кандайча болуп кетти деп шашпагай агайдын баракчасын аралап көрүп, оозумдан келмем түштү. Көрсө агай Бабановдун тарапташы, күйөрманы тура. Акыйкатта айтып келген агайдын буга чейин унчукпай гана отурганынын себеби бийликти эмес Бабановду колдоп олтурганы турбайбы? Бабанов камалган күндөн тарта күйүүтүнө чыдабай ырдай берип, кечөө жакында агынан жарылган экен. Жолборсуңуз Бабанов болсо аман болуңуз агатай. Элдин кишиси эл менен эле болбойбу? 6 миллион дебейин, калктын жарымы колдогон күндө да 3 миллион эл. Ошол 3 миллион элдин баары сокур дейди бекен агай? Сиз айткандай, Жапаров түлкү болсо ошол түлкүлүгүн байкабаган эл көр болуптурбу? Сиз колдогон Бабановдун жолборстугун көрбөй көзүбүз кашайып калыптырбы? Элди тоноп, баскынчылык менен байып тоноп алган акчасынын 1/1000 бөлүгүн элге таратып койсо эле Бабанов баатыр бекен. Түңүлдүм. Ушул сиз түлкү деген Жапаров сиздин, биздин балдарыбыздын, неберелерибиздин келечегин түптөп берип, ишеничте актаган күн да келер, Кудайым колдоп турса. Ошондо ушул созолонуп ырдаган ырыңыз күлкү менен мазакка айланар. Кайда жүрбөңүз аман болуңуз, оорубаңыз, сак-саламатта болуңуз. Анткени жолборсуңуз ченебей, чактабай жеп алып какап абакта олтурат. Албетте колдоо керек. Сизге окшогондор эле колдобосо эле чак түңүлгөн жолборсуңуздан. Ооба десеңиз, сиз азыр Бабановго аябай керексиз. Калптын ырын созо бериңиз. Бактыгүл Иманбек кызы. Кыргызстан ички тышкы күчтөрдүн бутасында калды. Айла табалы. Клоондо президент кылып алган Украина АКШнын башкаруусунда калып, Гитлер менен Бандераны улуттук баатырына айлантып алышты. Адамдарды туураган маймыл сыяктуу президентти туураган клоун саясат, геосаясатты таптакыр түшүнбөгөн неме экен. Чоң трагедияга алып келгени калды. Эки облусунда жүрүп жаткан согушту токтоткондун ордуна НАТОнун армиясын алып келип, Белоруссия Россия менен тирешүүгө өттү. Анын көк мээлигин пайдаланган АКШ Украинаны каалагандай башкарып, согушка даярдык көрүүдө. Эки чоң державанын тирешүүсүнөн эң биринчи Украина жабыркап калаарын жеңил ойлуу неме түшүнбөйт көрүнөт. Мындай түшүнбөстүк, мындай жеңил ойлуулук 30 жыл мурда Кыргызстанда да болгон. АКШнын жетегинде калган Кыргызстанды аялынын жетегинде жүргөн Аскар Акаев башкарып, мамлекетти талкалай баштаган. Клоундан эч айырмасы жок эки кыргыз, биринчиси жазуучу Чыңгыз Айтматов, экинчиси анын чөнтөк президенти Аскар Акаев. СССРдин таркап кетишинде чоң роль ойношкон. СССРдеги кайра куруунун башында турган Горбачевдун советниги болуп алган жазуучу Чыңгыз Айтматов советтик системадан, коммунисттик партиядан атасынын өчүн алууну көздөгөн. Өзүнүн чөнтөк президенти Акаев менен СССРге каршы чыгышып, Прибалтикадагы Литва, Латвия, Эстония сыяктуу Кыргызстанды бөлүп кетишкен. Эгерде мындай бузукулар болбогондо СССР мамлекети каалаган республикалар менен жашоосун уланта берип, бүгүн АКШ менен Кытайдан ашып түшкөн күчтүү держава болмок. Бирок өзүнчө калган Россия коммунисттик система менен өнүккөндүктөн кайрадан бутуна туруп, кайрадан күчтүү державага айланды. Эң кызыгы, коммунисттик система өсүп өнүгүүнүн эң мыкты жолу экенин Кытай өлкөсү көрсөтсө, Россия бир эмес 2 жолу көрсөттү. Бул системаны түзүп чыккан улуу жол башчы Ленин илим билимдүү гений адам болгондуктан өсүп өнүгүүнүн эң мыкты жолу катары социалисттик системаны негиздеген. Бул система кыргыз элинин улуттук идеологиясын толугу менен камтып, кыргыз мамлекетин элин эң жогорку деңгээлдеги цивилизацияга жеткирди. Бирок адамды кылган ишинен бил дегендей эл душмандарынын жана кыргыз президенттеринин келесоолугу мамлекетти жок болуу абалына алып келди. Президент Садыр Жапаров менен УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин келишими менен 30 жылдан берки аткарылбаган саясий экономикалык реформалар ишке аша баштады.
Биринчи күндөн баштап тактикалык туура кадамдар жасалып, эл алдында айтылган коррупцияга каршы күрөш жүрүп жатат. Бирок жаңы бийлик алдыга, эски бийлик артка тартып, коррупцияга каршы күрөш ит жыгылыш абалда. Анткени бийлик бутактарында кала берген Сокенин мафиясы күнөөнүн баарын экс-президент Алмазбек Атамбаев менен Өмүрбек Бабановго үйүшүп, өздөрү жазага тартылбай кутулуп кетүү аракетин көрүшүүдө. Анын үстүнө Бабанов президенттик шайлоодо эң күчтүү талапкер болуп, Сокенин Атамбаевден кийинки экинчи душманына айланган. Ошентип ака өкө Жээнбековдордун кылмыштуу иштери үчүн башкалар камалышы керекпи? Коррупция, мафия менен ит жыгылыш болуп жаткан Кыргызстанга үч чоң держава көз салып турушса, андан кийин НАТО өлкөлөрү Туркия, Арабия болуп, аягында тажиктер менен талибандар да жүрүшөт. Баарынын кызыкчылыктары бар экени белгилүү. Президент Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев коррупцияны жок кылгысы келсе, Кытайдын мыйзамдарын колдонуулары керек. Бул Кыргызстандагы коррупция, мафия, уурулукту Кытайдын кунг-фусу менен токтотконго барабар. Эгер камап, сүйрөп, кустуруп, анан айкөлдүгүн көрсөтүшсө болгону саясий шоуга айланат. Бирок артка кетүүгө жол жок экенин кыргыз саясатчылары жакшы билишет. Кумтөр алтынын казып жаткан кыргыздар жер үй алтынында өздөрү казып, Кыргызстанга 1% үлүш калтырбаган аферисттерди УКМКнын абагына камаш керек. Кыргызстандын бардык тармактары мышык ыйлаарлык абалга жеткендиктен тез жана ыкчам реформаларга муктаж. Ар бир тармак боюнча мамлекеттик комиссиялар түзүлүп, президент Садыр Жапаровго отчет берип туруулары зарыл. Жакында болуп өткөн сот системасындагы реформа бир соттун 1 сааттык доклады менен башталып, бир соттун мастыгын көрсөтүү менен аяктады. Мындай показуханы Сокенин соттору президент Жапаровго атайын сюрприз катары көрсөтүштү. Мас сотко чара көрбөй жүрө берген соттор буга чейин эшек такалап жүрүшкөнбү? Бул окуя жалпы сот системасы чирип бүткөнүн айтып турат. Кеч болуп кала электе кыргыз мамлекетин оңдоп түзөп, өнүгүү жолуна салуу ар бир кыргыздын милдети. Мурда АКШ баш болгон капиталисттер акырындык менен чачыратып жок кылып келишсе, бүгүн ачык эле басып киргенге даяр. Анын үстүнө 30 жылдан бери бардык обработкалардан өтүп, дала эксперименттер жүргүзүлгөн даяр регионго айландык. Жогоруда айтылган Украина, Белоруссияда эки державанын тирешүүсү болуп жатса, Кыргызстанда Кытайдын кызыкчылыгы кошулуп, 3 державанын тирешүүсү бар. Россия, Кытай Кыргызстанга коркунуч жаратпаганы менен АКШ баш болгон НАТО армиясы Афганистандан кетип, Борбор Азияны көздөп турушат. Анын ичинен аксак койду бөрү аңдыйт болуп, эң ылайыктуусу Кыргызстан экени талашсыз. Ошондуктан 30 жылдан бери талкаланып келген Кыргызстанды тезинен калыбына келтириш үчүн стабилдүүлүк керек болууда. Россия президенти Путин аркылуу кыргыз-тажик чек арасы орустар менен бирдикте кайтарылса, ички реформаларды жүргүзсө болот. Кыргызстанга кол салган Рахмонго доллар берип, талибандарга террористтик экстремисттерге коридор ачып берүүсүн сураса, чек ара чыры кайталанышы мүмкүн. Чек арада кыргыз-орус аскерлери турушса, НАТО эмес шайтанды да келе албасы белгилүү. Бийлик байлык акчанын артынан түшкөн кыргыз генералдары Кыргызстандын коопсуздугун камсыздай алышабы? Булак Азия News гезити. Садыр Жапаровго импичмент жарыялоо көтөрүлүүдө. Сапат билим берүү мекемесинин башчысы Орхан Инандынын окуясынан улам президент Садыр Жапаровго импичмент жарыяланышы керектиги соц тармактарда көтөрүлүүдө. Анын биринде мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочусу Замир Жошов соц тармактагы баракчасына төмөнкүдөй билдирүү жарыялады. Садыр Жапаровго импичмент ал 2012 жылы кыргыз жарандыгын алган Орхан Инандыны чет мамлекеттин бийлигине өткөрүп берип, баш мыйзамдын 51 беренесин бузду. Бул жагдай Конституциянын 73 беренесинин 2 бөлүгүнө ылайык. Садыр Жапаровду президенттик кызматтан четтетүү үчүн негиз болуп саналат деп жазган Замир Жошев. Ушул эле беренени жөө кылуу менен башка интернет колдонуучулары жана юристтери да Садыр Жапаровду сынга алып жатышат. 1-июнга караган түнү Сапат билим берүү мекемесинин негиздөөчүлөрүнүн бири Орхан Инанды дайынсыз жоголгон. 3-июнда Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов кыргыз жараны Орхан Инандыга байланыштуу кырдаал боюнча ыкчам кеңешме да өткөргөн. Жоголгон күндөн тарта ИИМ жана УКМК аны издеп, жана ал иштерди эч кандай жыйынтык майнап чыкпай жаткан. Булак Автор ТВ KG.